Саламатсыздарбы, урматтуу мен катталуучуларым, досторум. Бул жанагы мен стористерге эле киргиздим эле. Нурзат Токтосунова алып баруучулук иш кылып жүрөт. Анан ошондо тойдун кыргыздын баягы жар-жарын келин күйөө бала киргенде, тойго киргенде анан жар чакырып, анан баягы элдин алдына келип жүгүнтөт го, шерекини кичине өзгөртүп, анан ал жерде тиги исламдыкка салып, салават айтып, арабча чыгарган экен. Эми тойго мен чынын айтсам биринчи жолу көрдүм ошону. Анан эми стористерге эле кылып мен сындап жазып койдум эле. Ошо жар-жарды негизи өзгөртпөй эле койсо болмок, ошо кыргыздын салттарын өзгөртпөй эле койсо болмок деген нукта жаздым эле. Бирок албетте бизде мындай болуп калат, азыр билгени билбегени деле динден колуңду тарт, акмаксың, сен бузукусуң, исламга каршы чыккан немесиң, анан сени өлтүрүш керек, анан жоголтуш керек, анан исламдын душманысың дегендер эле чыгып калышпады. Анан ошол эркинин баарын карап отурсам, аргументтери негизинен бир эле да. Башкаларда жылаңачтар чыгып атса, сен анда айтпайсың, анан ушундай арабча болуп атканды сен бул арабча эмес, арабча кийим эмес, бул деген ислам кийими, бул ислам боюнча сен бокто түшүнүгүң жок деген багытта көп сын пикирлер айтылып, эми коомдо дагы талкуу жүрүп атпайбы? Мен ошол жанагы мага эмнеге сиз ушул араб кул деп айтасыз, эмнеге жанагы орустардын салтын, европалыктардын салтын ошол тойго колдонуп атышса, аларды айтпайсыз, анан ушу эки келип эле ушу арабча исламга жабышып каласыз дегендерге мен жооп берип кетейин деп атам да. Биз биринчи бул суроого жооп бериштин алдында мен мындай деп айткым келет да, туугандар. Негизи биздин мамлекеттүүлүгүбүз сакталып, бизде мамлекет өзүнчө мамлекет болуп калганыбыздын дагы эң негизги бирден бир себеби, туугандар, бул кыргыз тили, кыргыз улуту, кыргыз салты, кыргыз өзгөчөлүк, кыргыз баалуулуктары. Себеп дегенде баягы Кокон хандыгы, кичине тарыхты артка алып кетейин. Кокон хандыгынын алдында, ошол эркинин алдында жүрдү да кыргыздар. Ошонун алдында жүргөндө өзүнчө кыргыздар, кара кыргыздар деп, анда кыргыздар, кара кыргыздар деп бөлүнгөн жок, кийин бөлүнүштү. Кыргыздар дегенде ошондо Кокон хандыгында кыргыздар аталык болуп, миңбашы болуп, ошол Кокон ханынын вазири болуп жүрүшкөн. Себеп дегенде кыргыздар чоң күч болчу да. Кыргыздар өзүнчө тоодо жашаган чоң күч, ошондуктан булар менен эсептешиш керек деп дайыма биздин ордубуз ошол Кокон хандыгында дагы өзгөчө болгон. Кийин оруштар келип, анан ошол жердеги бүт кыпчактарды, башкаларды бүт баарын басып алганда, анан кийин баягы бул орус падышасы, ак падышасы келди. Андан кийин ал жерде да көп узак өтпөй эле революция болуп, анан тиги биринчи Кара Кыргыз автономдук облусу, анан Кыргыз автономдук республикасы, андан кийин Кыргыз СССР болуп калбадыбы, Советтер Союзунун республикасы болупчу. Ошентип Кыргыз өзүнүн мамлекетине ээ болуп калганынын себеби эле бир эле, туугандар. Бул дин эмес, бул бир кандайдыр бир кыргыздар бир өзгөчө күчкө же ээ болуп, же болбосо баягы ислам динин катуу кармангандан эмес. Эң негизги себеби орустар бизди өзгөчө мамлекет кылып жашаганга уруксат бергени. Мисалы каракалпактарга берген жок да. Каракалпактар ошо автономдук облус боюнча эле калды. Кыпчактар, калмактар боюнча айтпай эле коеюн, алар жок, таптакыр жоголуп кетишти да. Бизде дагы кыргыздарды же казактарга же өзбектерге кошобуз дегенде, эмени карап койсоңуздар болот, тарыхты карап көрүңүздөр, тарыхчылардан да сурап көргүлө. Ошондо бизди кошпой өзүнчө калуунун бир эле себеби болгон.
булардын өзүнүн тили бар, булардын өзүнүн салты бар, булар таптакыр башка эл, булардын манасы бар. Чынында эле манастагы аргумент катары келтирилген, себептен ошону баягы Жусуп Абдырахманов өзү далилдеп жатканда, биз өзүнчө башка элбиз, казактардан да, өзбектерден дагы башкабыз, тажиктерден да башкабыз, биз өзүнчө болушубуз керек дегенде, бул биздин тилибиз өзүнчө, биздин салтыбыз башкача, биздин элибиз башкача жашайт, алардан айырмаланып турат деп анан бөлүнүп, ошондон кыргыз болуп калганбыз да. Биз бул глобалдашуу болуп аткан жашоодо өлкөбүздү сактап калуу, өзүбүздү өзүнчө бир мамлекет катары сактап калуунун бир эле жолу бар. Биздин тилибиз, биздин салтыбыз, биздин кыргыз деген иденттүүлүгүбүз, кыргыз өзүнчө болгону үчүн. Анан мен мисалы жанагы орустардын эми Орусия канча бизди ассимиляция кылабыз деп аракет кылышты. Эчтеке болгон жок да андан. Кудай шүгүр андан эчтеке болгон жок. Биз кайра мына жандан мына биздин тилибизди өлтүрөбүз деди эле. Биздин иденттүүлүгүбүздү, өзгөчөлүгүбүздүн баарын жоготобуз деди эле. Биздин тарыхыбызды бурмалап барып жоготобуз деди эле. Бирок Кудай жалгап союз тарап кетип, анан биз эгемен өлкө болуп калдык да. Мынакей Уйгур автономдук областынын жоголуп кетиши азыр эң коркунучу эмне? Ассимилизация болуп, уйгур тили ошол жерде жоголуп, бүт баары кытайча сүйлөп, алардын салты жоголуп, алардын адаттары жоголуп, алардын өзгөчөлүктөрү жоголгондон болуп баратат. Азыр жоголуп баратат. Жакында таптакыр деги эле уйгур дегендин баары жок болуп калат да. Анан ошондон мен айтайын дегеним, бизде бирден бир чоң коркунучубуздун бири, туугандар, мындай да, жанагы орустардын, чет элдиктердин салттарын биздин тойлорго киргизип, жылаңач дырдалаңдап, чечинип алып, анан мас болуп, ит болуп аткандай болуп атат. Мен аны деле көрүп атам. Аны деле көрүп, биз өөнү учураган нерсе биздин менталитетибизге, биздин салтыбызга, биздин деги эле кыргыздын нукура баалуулуктарыбызга төп келишпеген нерсе деп айтылып атат. Бирок ал кооптуу деле эмес да. Ал боло берет, бирин серин мындай анча мынча боло берет. Бирок ал эч качан жалпы кыргыздын иденттүүлүгүн жоготууга кандайдыр бир коркунуч келтирбейт. Биз мынакей ислам дин деп, бирок ошол дин менен кошо аралашып келип, арабтардын маданияты, арабтардын салты, арабтардын бир өзгөчөлүктөрү бизди мындай чоң дарыядай болуп аралап баратат да, аралап баратат. Анан мисалы бул деген чоң агым, аябай чоң дарыя. Ошол дарыяга кирип кетип, биз өзүбүздүн иденттүүлүгүбүздү жоготуп алышыбыз ыктымал да. Мен ошондон кооптонуп, коркуп келем дайыма. Динге мен таптакыр каршы турган жерим жок. Мен кайра айтып келем. Бул ислам дини биздин ата бабаларыбыз тиги илгертен бери тутуп келген. Ошол ислам динин биз тутканбыз, баарыбыз тутуп келебиз. Мен да өзүм мусулманмын деп келем. Бирок өзүбүздүн салтыбызды, өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн тилибизди бекем кармашыбыз керек да. Себептен биз өзүбүз ушул экени жогото турган болсок, анан мамлекетибизди да жоготуп кетебиз. Себептен жана чоң дарыяга кирип кетебиз да, анан чыга албай калабыз да, жоголуп кетебиз да. А берки жанагы Европанын бир жанагы баягы ЛГБТ, анан жанагы тойдо дыргалаңдап чечинип алып, мас болуп алып, анан бирдеке кылгандар, ал элементтер бар болуп келе берет. Алар баягы кичинекей эле арыктагы суудай эле да, аны кыргыз ээ бербей эле кечип кете берет, кечип өтүп кете берет. Бирок жанагы дин менен динге жамынып алып, тиги арабтардын маданияты, арабтардын тили, арабтардын салты, арабтардын бир өзгөчөлүктөрү келтирип, биздин кыргыз тилин, кыргыз өзгөчөлүктөрүн, кыргыз салтын, кыргыз адатын жеп кетүү коркунучу абдан чоң да. Ошон үчүн биз эгерде дин тутуп ислам десек, биз ошо менен бирге
кыргызды кыргыз кылган бул кыргыз тили, кыргызды кыргыз кылган бул кыргыздын каада салты, кыргызды кыргыз мамлекет кылган ушул кыргыздын өзгөчөлүгү деп ошо экини дайыма коргоп келишибиз керек туугандар. Биз мынакей бул деген мусулман кийими жок деп кыргыз кийимин ага алмаштырып ийбешибиз керек. Кыргыздын кийимдери деле ошол исламга каршы келбеген эле кийим. Жамынып алып анын тиги уяттуу жерин баарын жаап кое турган Кыргызда кийим жокпу? Кийим толуп атат. Кийим толуп атат. Түрктөр деле өзүнүн улуттук кийими бар, бирок ошол эле учурда түрктөр деле өзүнүн заманбап кийимдерин ошол исламдын шарттарына, шариатка туура келген кийимдерин кийип эле жүрүшпөйбү? Андан эч маселе жок. Бирок биз болсо жанталашып эле балдарыбыздын аттарынан баштап бүт арабча кылып, эми бара-бара биздин кыргыз салттарындагы ошол арабтын салттарына дагы алмаштырып келатабыз да. Ошондон биз кооптонуп, ошондон биз мындай коргонго аракет кылып турушубуз керек. Ошол өтө маанилүү да. Себеп дегенде биз өзүбүздүн иденттүүлүгүбүздү жоготуп алсак, кийин кыргыз мамлекетинин өзгөчөлүгүн, мамлекеттүүлүгүн, баалуулуктарын дагы биз жоготуп алабыз. Кеп ошондо болуп атат да. Кеп ошондо болуп атат. Эмне тиги ислам дини менен тиги Манасты барабар алып кете албайбызбы? Алып кете алабыз. Биз эч качан мисалы ислам динин алып Манас менен айырбаштап ийбешибиз керек. Же болбосо биздин салттарды алып ошол арабтардын салтына алмаштырып ийбешибиз керек. Биз ошол бизди кыргыз кылып турган өзгөчөлүктөрүбүздү башка бир чоң агымдын бир өзгөчөлүктөрүнө жоготуп ийбешибиз керек. Кеп ошондо болуп атат да. Кеп ошондо болуп атат. Мисалы, мен жар-жарды орусча айтканын же аңгырча айтканын көрө элекмин, уга элекмин. Бирок биринчи жолу араб тилинде айтканын уктум. Бул араб тили эмес, бул деген ошоки Курандагы нерсе деп атасыздар. Эми дин өзүнүн дини менен болуш керек, бирок биздин каада салттарыбызды калтыргыла да. Жар-жар чакырса, жар-жар кыргыздын салты да. Бул жар-жарды илгертен бери эле чакырышчу. Жар-жар болгондо, күйөө бала келгенде, күйөө баланы жүгүнтүп, мен мисалы динде тиги күйөө баланы, келин баланы жүгүнткөн көргөн эмесмин мисалы. Ислам дининде биринчи жолу көрүп атам. Ошон үчүн айтып атам, кээ бир нерсени биз айырбаштап ийбесек, алмаштырып ийбесек, аралаштырып ийбесек дегенди мен айтып атам да. Ошо экини ошого айтып, ошого бекем туруп атам. Динге эч каршылыгым жок. Мен кайрасынан дайыма айтып келем, адам баласы деги эле бир нерсеге ишенип жүргөнү абдан жакшы. Бир нерсеге ишенип жүргөнү абдан жакшы. Ошол көп адам динге аралашып, ислам дини аркылуу жана жаман нерселерин таштады, ичкилигин таштады, иман жолуна түшүп атат деп мен аны какшап эле айтып келип атам. Бирок эгерде биз кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактап калабыз десек, кыргыз иденттүүлүгүн, кыргыз маданиятын, кыргыз тилин биз башка нерсе менен айырбаштабашыбыз керек. Кийинки муунга, менин муунга жетет, кийинки биздин неберелер, чөбөрөлөрүбүзгө эмнени калтырабыз биз? Кеп ошондо туугандар. Мен ошону айтайын деп атам. Динге эч ким каршы болгон жери жок. Биз кыргыздар ошол экенин түшүнө билип жүрсөк, өзүбүздүн дин менен дин деп эле анан мамлекеттүүлүгүбүздү, кыргыз тилибизди, маданиятыбызды алмаштырбашыбыз керек. Кеп ошондо. Эгер ошончолук эле мисалы тим эле жок, мага кыргыз тилинен дагы ошо тиги башка дин маселеси, башка улуттун маданияты баалуу десе, анда ошол өлкөгө барып алып ошол жакта жашай бериш керек. Кыргыз мамлекетинде дегенде анан биз
ошол эркини айтып турбасак, биз ошол эркини көрсөтүп турбасак, биз ошол эркиндей нерселерди сындап, кыргыз каада салтына тийишпегиле, кыргыз тилине жоготпойлу, кыргызды бекемдеген жанагы пайдубалдарды сактаган нерселерди калтыралык дегенге биз бекем турушубуз керек. Биз турбасак баарыбыз эле ошентип эле жиндүү болуп эле эртең арабча сүйлөп эле, арабча кийинип эле, анан мынакей ушул динде ушул айтылган, мен ушундай болушум керек деп отурсак, анан эртең Кыргызстанда кайсы кыргыз калат? Кеп ошондой туугандар. Мен ошону айткым келет.